келгиси керек болсо 10 жолу келип доклад бересиз. Өзүңүздү уя албайсызбы biraz? Жылына ушул жоопду айтасыңар. Эмне кылдыңыз? Конкретно айтыңыз. Кандай сунуш киргиздиңиз? Жогорку кеңештин бул жолку жыйынында автомобиль жолдору жөнүндөгү мыйзам долбоору каралып, анын алкагында автомобиль жолдорунун абалы учурда көрүлүп жаткан өзгөрүүлөр жана алдыда аткарылуучу чаралар жөнүндө талкууга алынды. Эл өкүлдөрү оболу жол жээгиндеги жүргүнчүлөр үчүн шарттардын жоктугун, өзгөчө Ысык көл облусуна барчу жолдогу дааратканалардын курулбай жатканын сынга алышты. Ошол эле учурда жол коопсуздугу үчүн тийиштүү органдар менен кандай ишмердүүлүк жүргүзүлүп жатканына кызыгышты жана бир нече сунуштар берилди. Жанагы даараткана майда чүдөөлөр менен ушул туристтерге, элдерге ыңгайлы жагдай түзүү максатында. 2002 жылы Бишкек Ош жолунун жээктерине курулган жок. Быйыл биз проекттерин жасап атабыз ошол. Төлөө деп атпайсыздарбы? Акча алабыз деп. Анан ошол биздин азыркы жолдорубуз ошол дал келеби? Негизи мында өзүнүн шарты барбы? Акы төлөнүүчү жолдорго өзүнүн талаптары бар. Бул мыйзамда көрсөттүк. Ал жанагы альтернативдүү бекер акы төлөнбөчү жолго караганда ылдамдыгы батыраак болуш керек, коопсуздугу жогорку деңгээлде болуш керек. Ошол талаптарга жол жооп бергенде гана акы төлөнүүчү жол болуп эсептелинет. Ал эми сунушталып жаткан мыйзам долбоору автомобиль жолдорунун тармагын кеңейтүү менен улуттук жолдор тармагын дүйнөлүк унаа тармагына ийгиликтүү интеграциялоо аркылуу экономиканын өсүүсүнө түрткү берүү максатталган. Ошондой эле калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын, жолдордогу коопсуздуктун деңгээлин жогорулатуу максатында бизнестин жол жумуштарына жана инфратүзүмдүк долбоорлорго катышуусуна түрткү берүү сунушталууда. Муну менен акы төлөнүүчү жолдор түшүнүгү киргизилүүдө. Аталган долбоор негизинен дүйнөлүк деңгээлде колдонулары да эске алынып, эл өкүлдөрү тарабынан экинчи окууда колдоо тапты. Бул эми дүйнөлүк практикада да бар. Ошол себептүү биздин дагы келечек планыбызда жакынкы жылдары жол фондуна түшкөн акчанын көлөмүн 10 миллиард сомго чейин жеткирели деп атабыз. Мындан сырткары ыктыярчылык иш жөнүндөгү мыйзам долбоору 3-чү окууда каралды. Мыйзам долбоору аркылуу ыктыярчы уюмдардын укуктары жана милдеттери такталып, ыктыярчылык иш жөнүндө келишим түзүү тартиби жана анын мазмунуна карата талаптар белгиленген. Андан тышкары жыйында насыялык маалымат алмашуу жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр да 3-чү окууда талкууланды. Белгилүү болгондой, мыйзам долбоору насыялык маалыматтарды эффективдүү жана сапаттуу алмашууну камсыздоо үчүн иштеп жаткан насыялык бюролордун өз ара аракеттенүүсүн ишке ашырууга багытталган. Жыйынтыгында мыйзам долбоорлоруна добуш берилип, кабыл алынды. Макул 66 каршы жок, бар 66 катталды 81. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Ал эми Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору 1-чи окууда каралып, депутаттар тарабынан сунуштар айтылды. Мыйзам долбоору жабыркагандардын жана алардын жакын туугандарынын укуктарын коргоо максатында иштелип жатканы белгиленет. Талкуу маалында депутат Айбек Осмонов сунуш киргизип, оор кылмыштарга карата өзүнчө өлчөм каралышы керектигин кошумчалады. Жыйынтыгында мыйзам долбооруна добуш берилип, 1-чи окууда кабыл алынды. Эгерде чек жок боло турган болсо, сиздер алып келген боюнча чек жок болсо, анда биздин сотторго кудай берип калат да. Каалаган сумманы коет, каалагандай кылып калат. Ошондуктан чек сөзсүз түрдө болуш керек. Адам өлтүрүүгө, каракчылыкка, зордуктоого, бул өзгөчө оор кылмыштар кирип кетет да булар. Буларга тосум арыз кабыл алынбайт. Эмнеге? Кабыл алынат да. Кандай кабыл алынат? Адам өлтүргөнгө. Жок, жок. Адамды мыкачылык менен. Мына зордуктоо болгондо дайыма эле ошол моралдык компенсацияны сурайт. Мисалы туугандар же мына адам өлтүрүү болгондо туугандар компенсацияны сурашы мүмкүн. Аны Дастан Далайбаевич биз ошолорду карап чыгыш керек. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевке карата эл өкүлдөрү тарабынан бир нече сын пикирлер айтылды. Алар Алиевдин баяндамасына канааттанышкан жок. Доклад берди, 3 ооз сөз, анын бирөөсү неме деген сөз, неме дейт. Председатель, сиз ооруп атасызбы? Азыр жакшы эле сезип атам өзүмдү. Больницадан чыктыңызбы? Чот ошол абалыңыз начар да. Эгер ооруп атсаңыз, больницадан чыксаңыз, больницага кайра барып жатыңыз. Эгер оорубай атсаңыз, бул парламентти шылдыңдоо деп эсептейм мен. 3 жыл доклад бердик, анан мен азыр болсо 3 парак экен, 3 парактын баарын окуп отурбай, мен азыр Бактияр Женишбекович, сиз жооп берүүнүн астында уруксат сураңыз. Экинчи процедураны.
кечирип коюңуз. Урматтуу төрага, жыйынды туура алып барыңыз, сизден өтүнөм. Экинчиси керек болсо 10 жолу келип доклад бересиз. Колкоо болмаңыз бизге. Жыйында мындан сырткары баа түзүү жөнүндө, дене тарбия жана спорт жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөрүүлөр колдоо тапты. Нурзада Сыдыкова, Калыс Бактыбеков, Регион, Бишкек.